Атайын экономикалык жана индустриалдык аймактар чөйрөсүндөгү негизги өзгөрүүлөрдү баш мыйзамга киргизүү инвесторлордун ишенимин арттырууга жана экономикалык өсүштү шыктандырууга багытталган. Бул тууралуу Ала Тау шаарын долбоорлоо жана куруу боюнча башкы кеңешчиси Вон Хен Файн билдирди. Анын айтымында өлкөлөр арасында инвестиция үчүн күрөш күчөгөн шартта Казакстандык конституциянын жаңы долбоору бизнеске ачык айкындуулукту жана узак мөөнөттүү салымдардын туруктуулугун камсыздай алат. Ошондой эле Вон Хен Файн инвесторлордун көпчүлүгү мындай өзгөрүүлөрдү оң кабыл алаарын белгиледи. By protecting the Конституцияда атайын экономикалык режимдерди бекитүү системаны алдаганча болжолдуу кылат. Инвесторлор ишенимдүүлүктү жакшы көрүшөт, анткени алардын көпчүлүк салымдары узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ. Алар өлкөдөгү күтүүсүз өзгөрүүлөрдү жактырышпайт. Ошондуктан эркин экономикалык аймагы баш мыйзамга киргизүү зарыл болгон ачык айкындуулукту жана туруктуулукту камсыздайт. Бул Казакстанга инвесторлорду тартууга жардам берет. as well as a certain level of certainty.